Димаштан махыр сыйлығына не сұрайсыз? Махыр сыйлығына. 50 грамм алтын. 50 грамм алтын. Бұл не білезік па? Алқа ма? Бәрібір 50 грамм. 50 грамм ба. Маркасынан беру. Toyota RAV4 2023 жылғы. Махыр деген ошол кыз тарапка берилчү баалуу, буюм же акча болушу мүмкүн. Демек, биздин салтыбызда калың берилип атат ошо кызга. Бул эми кыздын урматы, кызга болгон кадыр барк деп эсептеш керек да. Мунун бардыгы ошол махыр деп эсептелинет. Анан бул жерде имам эмне деш керек? Силерге ошол кызга берилдиби? Мисалы үчүн калың берилдиби? Берилип жатабы? Ошону сурап коюш керек, тактап. Эгер берилип атат, берилди деген болсо, анын канча деп сураныштын деле кереги жок. Себеби биздин коомчулук, кандай десем, ар бир аймактын өзүнүн ошо кызга берилчү калыңы бар. Мисалы үчүн Талас ченем акысы бар. Мисалы үчүн Таласта 200 миң болсо, балким Нарында 150 миң, мисалы үчүн Көлдө дагы бир 150-200 дегенде бир эл арасында болгон бир түшүнүк бар калың. Ошондон чыкпайт. Балким кээде бай болгон учурлар бар адамдар. Балким андан көбүрөөк бериши мүмкүн. Бирок бул мындай кээ бирде болгон жагдайда, көрүнгөн жагдай. Анан ушуну бир эске алыш керек. Баягы мен аны махыр деп айтабы, калың деп айтабы, бул баары бир кыз тарапка берилген баалуу баягы нерсе. Менин көз карашымда жок. Шариатта деле ошондой. Шариатта мындай да. Шариатта калың деген анда жок болсо, калың деген нерсе жок болуп келет да, андачы. Анда биз ошол нике учурунда гана кызга берилчү нерсени айтабыз. Ошол жерде мен анда ошо кызга эмне бересиң дегенде, мен анда кыл куйрук, же болбосо 100 миң берем. Бирок биздин адатта андай нерсе жок. Андай нерсе жок, антип кыйбайт да. Шариат өзү махырында кандай сүрөт? Кандай аныктама берет? Махыр деген эмне? Махыр дегенде шариатта эмне дейт? Ошо нике учурунда, же никеге чейин, же никеден кийин кыз тарапка берилчү баалуу буюм. Нике учурунда. Махыр эмне экенин балким баягы чындап түшүнбөгөндөр. Балким махыр бул башка ошо калыңдан сырткары деп эсептегендер ошондой деп сурашы мүмкүн. Бул дагы ошол кээ бир баягы аймактарга тиешелүү да көбүрөөк. Кээ бир жерлерде кээ бир имамдар балким ошол махыр менен калыңды эки айырмалап эсептегендер болушу мүмкүн. Ошол учурда сурашы мүмкүн имам махырга эмне бересиң деп. Калың берилип атат да, ошол махыр деп эсептелиш керек. Анан баягы берилген нерсени кайра жок ал берген эмес деп сураган, доолаган бул дагы туура эмес. Бул бериш керек. Махыр мисалы үчүн ошол айтылбай калса дагы берүү керек. Тагыраак айтканда, эми мен бул жерде эмнеге айтып атам? Бизде андай баягы калың айтылбаса, мисалы үчүн калың айтылбаса, никеде таптакыр бир нерсе айтылбаса, анда кыз тараптын ошол туугандары, ошол өзүнө баягы эжелери, карындаштары балким, ошол аймакта канча ошол калың берилет, ошол сумманы берүү керек. Айтылбаса дагы ал. Бул шариаттын ошол талабы. Жок, никеде мен эчтеке бербейм десе дагы ошол сумманы бериши керек. Бул баягы шариат деп эсептесе болот.
мөөнөтү боюнча ошол канча убада алган, канчада берем десе ошол убакта берүүсү керек. Бул жигиттин ошол турмуш куруп аткан адамдын мойнунда болгон карыз болуп калат эгер бербесе. Материалдык. Анан дагы бир маселе бар. Бул жерде кээде кечип коюшу да ыктымал кыз. Бирок бир жагдайды эске алып, ошол үйлөнөм деген жигит сөзсүз түрдө кызды барктап, сыйлап, бир татыктуу акча каражатын же болбосо ошол чөлкөмдө тиешелүү болгон буюмду же болбосо баалуу нерсени алып берүүсү керек. Бул биз эмне дейбиз? Ошол аялдын жеке мүлкү. Ал кантип аны баягы сарптайт, эмне кылат? Бул анын укугу. Ал баягы күйөөсү дагы кийлигише албайт ал акчага. Бериш керек. Эгер мисалы үчүн ошол айтылып, мен кыл куйрук беребиз деген 100 миң деп кийин бербей калган болсо, ал милдет алып берүүсү керек. Бул мисалы үчүн сиз баягы материалдык милдетти мойнуңузга алгандай эле да, мисалы үчүн бир товар алдыңыз, анын акчасын бере элексиз. Ошол сымал эле ошол материалдык милдетти алгансыз, демек беришиңиз керек. Анан азыр мисалы үчүн дагы бир нерсе, биздин ошо шариатта, биздин мазхабта, Ханафи мазхабында махардын эң азы эми бир $20 болот экен да, эң азы. Бирок пайгамбарыбыздын ошол жубайларынын махры ошол калыңдап болду. Азыркы эсеп менен бир 100 миңден ашык акча берген экен. Сом менен азыркы учурда, эми биз долларга эсептей турган болсок, бир $120,200 да. Азыркы эквивалент да, эми баягы ошол убактагы махр менен азыркы убакыттын махры.